Müslümandın проблемасын чечүү, маселесин чечүү, айыбын жашыруу, ишин жеңилдетүү, жардам көрсөтүү, улуу баалуулуктарга кирет. Ушул тууралуу Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман наффаса ан муъминин курбатан мин кураби дунья, наффасаллаху анху курбатан мин кураби йаумил кияма." Ким кайсы бир мусулманды дүйнөдөгү арзыбаган бир проблемасын чечсе, Алла эртеге ошо мусулмандын кыямат күнү өтө чоң проблемасын чечет. Бул дүйнөдө бир мусулмандын кичинекей эле бир кажетин бүтүрдүңүз, маселесин чечип берип койдуңуз, проблемасын чечип берип койдуңуз. Кээде тил менен, кээде акыл менен, кээде кызматыңыз менен, кээде акча менен, кандай болбосун сизден жардам болду. Проблемасын чечүүгө Allah subhanahu wa ta'ala nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama, kıyamet gündün kaygılarından, uğur meselelerinden Allah subhanahu wa ta'ala bir kaygı meselesini çeşip verir. Ve men satara musliman satarahullahu fid dunya vel ahira. Ey tuğandar, uqqula, özgöçö, jurnalist, blogerler, jakşı uqqula. Kim bir musulmandın ayıbın jaşırsa, Allah anın ayıbın dünyada da, ahirette de jaşırat deydi. Biz birinin ayıbın açıp, ayvirin tөгüp, siz ayvir toplay albaysiz. Şunu adaşmağınız da. Birinin ayvirini açıp, makul mu? Siz hiç kaçan ayvir toplay albaysiz. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz aytkan, kim bir musulmandın artından ayıbın açkanға düşse, Allah артынан düşöt degen anınçı. Allah'ın uyatın çıkarat. Al üyünde oturup şermende kılat degen Allah Teala. Oylabonuz bugün eşteke bolbay ele turam depçi. Allah Teala danışman. Kiçine uşul adaşıp kaldı. Kayda öken bir de koy verip koyat kedeç. Oşonu biz toru emes jaka burup şunday bolu verek eken de. Çok bolu vermey. Peygamberimiz aytkan al çın. Sözsüz bolat. Peygamberimiz hazır gün dese gün, tün dese tün. Söz eki bolup çıkkan emес, çıkpayt da kıyamat günü için. Ayt otat, үйүндө oturguzуп Allah şermendesini çıkarat degen. Siz Kudaydan korkunuz, bürünün ayvinin açpağınız, ayıbın arkasından izlep жүрүp düşpöңüz. Oldu olsa Allah артыңыздан düşöt, Allah düşkөндө çıkpay kalасыз. Oşun için inşallah эгерде Müslümandın birinci kadam uşunday, Müslümanга жаман күмөн кылбаңыз. Müslümandın ayıbын kaçan izleysin, kaçan жаман күмөн kılsan. Uşul жерден Allah Teala Hucurat surasında toktop var. İştenibu kasira minaddan күмөндөрдөн көпшү сактангыла силер. Сактангыла, узак болгула деп. Так, эгерде күмөн болсо жаман күмөн аркасынан түшөт. Аркасынан түшүүгө дагы айтты. Вала таджассасу. Куранның өкүмү, Алланын сөзү. Мусулмандын айыбын издеп аркасынан түшпөгүлө деди. Окусан эми айыбынын аркасынан түшкөн жоксуң, бирок көрүнүп калды. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ман сатара муслиман", мусулмандын айыбын жаап койсо, Алла Тааланын дүйнөдө дагы, ахиретте дагы айыбын жабат. Ким ачып койсо, Алланын дүйнөдөгү, ахиретте дагы айыбын ачат. Оман ясарра ала му'сирин яссараллаху алейхи фид дуня вал ахира. Ким кыйынчылыкка баткандын ишин жеңил кылса, карызга батып калган, сизге карыз. Вакыт сурап келди, bir жума берип туруңуз, bir ай берип туруңуз, майли. Кичине бир 10 миң сом карыз эле, 1000 сомун эптеп кечирип турбайсызбы? 2000 сомун. Кичине болсун. Кыйналып атат, көрүп атасыз. Боптур, мындай кылыңыз. Кыйналганга сиз жеңилдик кылдыңыз. Allah Taala ага сөз жеңилдик кылат дүйнө ахиретте дейт. Алланын вадасы. Wallahu fi aunil abd ma kana al abd fi auni akhi. Allah daima өзүнүн жардамында болот экен, бенденин жардамында. Качан бенде мусулман бир турган жардамында болсо. Мусулмандын жардамында эле болсоңуз, Allah сиздин жардамыңызда. Сиздин жардамыңызда. Туган буга ишеним, якын менен болуп иштейт. Якын менен жашайт. Allah сөзсүз жардам берет, Allah Taala.